Биз бүгүн улутубуздун көөнөрбөс байлыктарын азектеп келе жаткан кол өнөрчү айым Осмонова Дамир эже менен маектешкен келдик. Саламатсызбы, Дамир эже? Айтсаңыз, кол өнөрчүлүккө кантип кызыгып калгансыз жана кимден үйрөнгөнсүз? Эми кол өнөрчүлүк кандай үйрөдүк биз бала кезден эле баягы энелерибиз жасап жүргөн оокатта каныбызда бар. Чынын айтканда турмуштун эмесинен дагы оокат саш керек. Ал дагы бар. Анан кайра кызыгуу болот. Улам бир жасаган сайын кызыгып, улам кийинки ишиң кызыктуу болуп жакшы өтсө эле кызыга баштайт экенсиң. Адамдын өсүм каныбызда болуш керек. Кызыгуу. Бирок жаш кезимде жасаган деле эмесмин. Кийин ушу кызыгып, кийин бала кезде эле жасадым деп айта албайм. Көрүп жүрчүбүз да энелерибиз, апаларыбыз жасап жүргөн. Кийин өзүбүзгө муктаждык да болду биринчиден. Ошо боюнча эле кызыгып кеттик. Бул нерсе биздин колубуздан келет турбайбы деп. Сиз кийизден кандай буюмдар жасап чыгарасыз жана кол өнөрчүлүк боюнча буйрутмаларды аласызбы жана муну кошумча кирешенин булагы катары айтууга болобу? Кийизде болгон эми шыдак жасалат, мындай май дорожкалар жасадым. Кичинекей сидушкалар столго. Ооба, буйрутма алабыз. Көп эле киреше таптым. Основной мен оюп берем азыр. Шыдактарды оюп берем, жөрмөп берчүмүн. Мурун кичине жашыраак кезимде шырып берчүмүн. Колдон чыгарып берчүмүн да бир шырдакты. Полный колдон чыгарып берчүмүн. Заказды көп алдым мен. Өзүмө да жасадым. Көп жыл болду ушул иштегениме бир 25 жылдай болду. Постоянно ушул кийизме иштеп жүргөнүмө. Көп эле заказ алып, көп эле иштеп, көп эле киреше таптык, жакшы эле таптык кирешени. Ошо болгон кийизден эмне жасалса баарын эле жасадым. Кол өнөрчүлүк боюнча сиз сынактарга катышып жүрөсүзбү? Ооба, катышып жүрөм. Көп эле ошо райондук немелерге барып жүрөбүз. Өкмөт бул жака барып бериңиздер, тияка сынактар болуп атат десе барып беребиз. Көп эле жерге барып жүрөбүз. Анча мынча грамоталарыбыз бар, акчалай сыйлыктарды деле алганбыз. Сиздин кийинки муунга кандай насааттарды айтат элеңиз? Ошо кийинки кыз келиндерге мен ушуну үйрөнүп алса ашыкча болбойт да бул. Бул кыргыздын атам замандан бери келаткан, энелерибиз кармап келаткан кол өнөрчүлүк да. Муну унутка калтырбаш керек. Муну улам биз улап, бизден да кийинки, биз энелерибизден уладык да. Бизден да улап ушул уланыш керек да. Мен байкашымча ошо жаштар көп көңүл бурбай келатат да. Мен ойлойм ушул муну мындай үйрөнүп алса эч кандай жакшы нерсе да бул. Үйрөнүп алыш керек. Муну биз улуттук баркыбызды буну таштабашыбыз керек. Бул кийиздин бир касиеттери бар да. Өзүнүн экологически таза болот, адамга жагымдуу да. Анан чарчап келип ушу кийизге отурсаң өзүнчө бир ушуну тартып алат да, кишинин бир терс энергияларын тартып алат. Мен баягы кийиз менен көп иштеп жүргөндүк кылып билем да. Эми шырдак саш үчүн ага жээк керек, шоона керек. Ошонун баарын даярдап алыш керек да мына. Мунун баарын өзүбүз колго киребиз. Шоонаны колго киребиз. Анын баары даяр болбосо шырдак бүтпөйт да. Анан шырдактан кийиз жасасаң ашат да. Боёгон. Ошолордон мондай майда чүйдө ашып калгандарды мындай кире беришке салганга мындай кичинекей дорожкаларды урап коебуз да. Мен жеке эле шырдак кийиз менен эме албайм, куракка да басым кылам да, мына курак. Могула бүт эле бул жер төшөк. Муну биз калган калдык эле материалдардан урайбыз да, атайын эте албай. Ушуларды урайбыз. Жер төшөктөр, момундай подушкаларды урайбыз. Курайбыз да. Баары ушу остатка өөн-төөндөрдөн курайбыз да. Андан мына момундай подушкаларды курап коебуз да. Муну артыбызга коюп отурганга жакшы да, жүлөнүп артыбызга коюп отурганга. Ошо курак анан основной меники шырдак менен. Кол өнөрчүлүгүм ушул да. Момундай сидушкалар да, муну машиналардын астыларына же болбосо стулдарга, жанагы стулдардын астына ушуларды заказ берет көп. Ошого жасайм буларды. Бул дагы дорожкалар жасайбыз.